Түпкөн айтсаңыз, мисалы үчүн Афган согушунун ардагерлеринин партиясы турак жай маселеси боюнча мындай мен өзүм ишене албай турган бир убадаларды берип атасыңар да, ушундай бир картинаны тартып атасыңар да. Мен алдыга кетип калбаган бай эмесмин, артта калып калган жакыр эмесмин, бирок деген ошентсе дагы мен үйүм жок үстүмдө. Азыр деген ошол акча төлөп батирде турам. Анан 7000 сом, айына 7000 сом төлөсөң, турак жайлуу болуп каласың деген программаны окудум да. Ошонучу кыска, нуска, элге жетерлик кылып, түшүнөрлүк кылып, далилдеп айтып берсеңиз. Кыска деген эң кыйын го. Кыска болбойт. Кыска болбой жатат. Негизги бул эң негизги программабыздагы бул негизги турак жай. Ишке ашырса боло турган нерсе бул. Бул болбойт деген бул жанагы ушул турак жайлардан пайда көргөн адамдар да. Болбойт, элдин колунан келбейт, анан мындай деп көп сөздөрдү айтат. Бирок курулуш болуп аткан жерлерден мен бир олигархты көргөн жокмун, өзү ошол жерде баягы кирпич ташып, сваркалап жүргөнчү. Ошол эле прораб, ошону иштетип аткан бул жөнөкөй адам, ошол үйдүн чиймесин чийип аткан деле, ошол жердеги кранда иштеген рабочий баардыгы жөнөкөй адам. Бул реалдуу эмне үчүн дегенде кайра эле историяга барайлык. Кайра Союздун, мен ушу Союздун баласымын. Мен Союзду өтө жакшы көрөм. Ошол үчүн ошол курулуш компанияларда Союздун маалында комсомолдук бригадада иштегенмин. 74-төн баштап бир 90-га чейин Союздун маалында 53 миллион квадратный метр турак жай курулган. Кыргызстанда, Бишкекте. Кыргызстанда. Кыргызстанда. Айыл жерлеринде бар, колхоздор курган үйлөр бар. 53 миллион. Бизге болгон азыр бир 25 миллион, 30 миллион квадрат болсо, проблема мындай чечилип калат эле да. Ошончо эле керекпи бизге? Анын жарымы керек турбайбы? 53 миллион. Эмне керек? Ал убакта ДСК бар эле. ДСК 2 дегенди салынган. Анан массовый баягы строительство курулуш башталганда көбүнчө бул панелдик үйлөр, 105-сериялар, андан мурун 104-сериялар салынган. Бүгүн технологиялар алдыга кетти. Биз Финляндияда финский компания менен сүйлөштүк. Эмне үчүн бул Финляндиядагы компанияга ушул ЖБИ боюнча заводдорду чыгарган, оборудованияны чыгарган чоң эми дүйнөдөгү бир 10 компаниялардын бирине кирет да ушул компания. Булар Иракта заводдорду курду, Иракта. Ошол Ирактагы заводдор бүгүн 100 000, бул бир жыл мурун 100 000 квартира салган. Ар бир квартиралар бул коттедждерде кирет ичине, эң кичинекей 100 квадрат. Эми эгерде мындай айтып кетсек, бүгүн ошол качан баягы курулуш бат кетет. Бүгүнкү кирпичтен салып аткан үйлөрүбүздү карасаңар, орто эсеп менен бир 3 жыл курулат. 3 жыл. Эгерде бардык менчик компанияларды алсаң, проблеманы чече албайт. Булар элитный үйлөрдү салат. Орто эсеп менен бир 600дөн 1 квадрат чарчы метри $1000 чейин сатып атат бүгүнчү. Жөнөкөй адам колунан келбейт. Бүгүн эмне үчүн сизге окшогондорду карасаңар, сиз ушул үй керек деп сурап бара турган бир да кабинет жок Кыргызстанда. Бардыгы эң эле мамлекеттеги ипотекадагы аябай эле. Анан ипотека. Эми мындай болуп атпайбы? Бүгүн мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн сага түшүп атат. Биздин программадан сенден өйдө чыгайлы деп атабыз. Канча акча төлөй аласың бир айда? Жөнөкөй адам официант болуп иштейби, таксист болуп иштейби, дыйканбы? Эгерде сага бир комнат, бир бөлмөлүү үй керек болсо, примерно бир 7000 сомдун тегерегиндеги акчаны төлөйсүң ай сайын. Анан ошондон өйдө чыгабыз. Буга да эмне керек? Жанагы мен айтып аткан комбинат, завод салышыбыз керек.
түштүккө, түндүккө эки комбинат, чоң комбинаттарды салышыбыз керек да. 90% ошол турак жай, үй болобу, коттедж болобу, 15 кабат, 16 кабат үй болобу, 90% ошол заводдун ичинен чыгыш керек. Объектке машина менен жеткирилип эле, анан легого окшоп эле куруп коюшубуз керек. Биздин программада 3 негизги баягы сериялар бар да. Бул 100% бардыгы панелден жасалынган, бардыгы ошол панелден курулат. 105 сериянын. Бирок айырмачылыгы эмнеде? Бул эгерде 105 серияга кирсеңиз, залы туурасы 3,40. Бул эң чоң. Андан чоңураак кыла албайт. Биз айтып аткан технологиялар 6,40, 2 эсе көп. 6 метр залыңар бүгүнкү 6 метр 6 метрге деп курса болот да. Бул бир. Экинчиси, мурда баягы ригель менен колонналарды Союздун убагында заводдон эле жасачу. Бүгүнкү монолит кылып, объекттин өзүндө жасайт, анан кышкысында тоңуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул бүгүн ошол ригель, плита перекрытия, колонналар бардыгы заводдон чыгат. Заводдон чыгылып туруп, тиерден объекттен монтаж кылат. Ошол куруп кетет да. Ортодогу дуалдар, ички дуалдарда панелдерде болот. Кичинекей панелдер болот, АКТЭК деген бир линия бар. Ошолордо деле аябай бат курулат. Ошондо бир 10 этаж, 2 подъезд үй 3 айда коробкасы туруп калат. Отделкасы жок, 3 айдын ичинде эле. 3 жыл менен 3 айдын айырмасы асман менен жер. Эми ошол сборный ЖБ менен, допустим, колонна менен ригелдер ошондой эле болот. Только заводдон жасалынат ал. Ошол жерде курулат да. Демек, баягы планировкасы каалагандай планировка кылсаңар болот. Айырмасы жок. Анан темирден жасалган да 3-чү завод болот. Темирден жасалган бул 40 этажга чейин курат. Ал деле баягы колонналар бетондун ордуна темирден болот. Америка, Япония, Кытайда салынат ошондой технологиялар менен бул сейсмический зданиялар. Ну, көпчүлүгү бул завод, көпчүлүк бул пансионаттар, стадиондорду, мектептерди, жанагы анын ичинде актовый зал бар, спорт залдар бар, ошол жерден колдонулат да. Анан кийин эң көп чыгара турган бул теплицалар. Ошонун каркасы. Түштүккө, особенно түштүккө аябай көп кетет ошол теплицалар. Ошолордун баарын бул ичеме жасайт. Бул эми кечирип коңуз, бул жерде бул майдасы. Завод кимдики? Ким курат? Эмне үчүн мен айына 7000 гана сом төлөй алам? Бул завод корпорация, бул көп заводдон турат, аябай көп заводдордон турат, корпорациянын ичине кирет. Мамлекеттики болбош керек. Анан башка бир эки адамдыкы болбош керек. Бул баягы элдики. Элдики болуш керек. Бул комплекс өзү бир 49-50 миллион евро турат. Бай суроо жаралат да. Акчаны каяктан аласыңар? Эгерде ошол 19-жылы өкмөт, Абылгазиевдин өкмөтү токтом кабыл алган программа, турак жай боюнча программа 2020-2025ке чейин бир программа каралып, ошондо ипотека каралып туруп 10 миллиард сом бөлүнсүн депчи. 10 миллиард сом ошо ипотекага. Эми аягы бул 8%тен 10%ке чейин болот. Эгерде бир жана заводко ошол 10 миллиард, эми бир 12-14 миллиард сом бул оборотный средствосы менен кошо бир где-то бир 4 миллиардтан ашыкча бул заводдун баасы болот, анан оборотный средства керек. Баары бир эмне үчүн дегенде бай уютку катары жанагы 7000 сомду ай сайын төлөтүш үчүн баягы корпорация өзүнүн акчасын башкы бир 50 үйгө өзүнүн акчасы каражаты болуш керек да. Ооба, жумшаш керек. Эгерде алсак, чтобы ошондо бул заводдор жылына 3,5 миллион квадрат площадьтарды салат. Ошонун ичинде 2,5 миллион квадраты бул турак жай. Калганы бул мектеп, дет садиктер, бала бакчалар,
баягы пансионат, сарай, фермалар, завод, фабрикалар деп ошолор кирет да. Ошондуктан бул миллиарддеген обороту бар аябай чоң корпорация болот. Кыргызстанда эми мүмкүн Құмтөргө жакын эле эмне миллион деген миллиард деген налог түшөт, соцфондто кетет. Бул эң негизгиси, эмне үчүн дегенде ушундан барып фермерге үйүн салып берет, сарайын салынат, ошол фабрикалар салынат, ошол эт, сүт заводдор салынат. Бул эң биринчиден болуп номер 1 кылып бул завод келиши керек. Бул реалдуу. Союздун мезгилинде ушундай заводдор салынган. Бир эле айтып атам, баасы качан жакшы баа болот? Элдин менчиги болгондо. Ошондуктан эл эмне үчүн сыгылып, кысылып кичинекей бир үйлөрдө жашаш керек. Эл деле азыркы жанагы айтып аткан элитный үйлөрдүн ичинде жашап ошого көнүш керек. Ошондо бир 24 жаштагы кыз, уул кыздарыбыз үйлүү болуп калат. Ага жер барбы? Ошол үйлөрдү койгонго жер барбы? Тегеректеги жерлерди карагалачы. Канча деген үйлөр бар. Жана жаңы конуштар новостройкалардын ордуна курулуш керек. Анан кийин монол өйдө жакта карагал Алматинскийде деген жерлер толтура. Бул шаардын ичине мынча жер батпайт, мынча курулуш. Ошол үчүн шаардын жагынан бир мындай бир шаарча, өзүнчө бир шаарча болот. Эмне үчүн дегенде эгерде бул Бишкекти алсак, анан бул жеке эле Бишкекте салынбайт да. Бул ар бир шаарда салынат. Бардык Кыргызстанда салынат. 60% биздин эсебибиз менен бир 50-60% айыл жергесинде болот. Келет да жөн эле бир узун машинеге заводдон үйүн салып эле, алып барып эле кран менен ошо фундаментине эле кичине убакыт кетет экен. 2 күндө үйүн тургузуп кетип калат. 2 күндө. Кечирип коюңуз, баягы президенттикке талапкердей эле сизге бир нерсе айтсаңыз эле, дагы бир нерсени ойлоп чыгып, таап, чукулап суроо бере берейин. Айыл жергесине салына турган болсо үй, суу маселеси, канализация маселеси, газ маселеси, электр энергия маселесин эмне кылабыз? Афган партиясынын куруп бербейт. Биз жол көргөзүп атабыз. Эл өзү курат. Биз айтып атабыз. Эл чогулуп, биз ошол элди биз идея чыгарып атабыз. Биз партияны тегеректеп, партияга кошулгалы деген жокпуз. Биз идея чыгарып атабыз. Идеяга кошулуп, ошо идеянын тегерегине эл кошулуш керек, тегеректеш керек. Сиздин айтып атканыңызга мен жанагы 90 миллиард деп едим бюджетте. Анан дагы кредиттер келет. Ошол акчанын баары жол курулат, жанагы суу курулат, 3 эсе, 2 эсе кымбат болуп кетип атат да. Ошол 100 километр, 200 километр жолдорду, водопроводдорду эл курса жарашпайбы? Эгерде бүгүнкү жолдун 1 километри 2 миллион доллар болсо, корпорация эл өзү ошону 1,5 миллион долларга өздөрү курат. Ошол эң чоң заказчик бул корпорацияга мамлекет болот. Бул чоң корпорация болгондон кийин тендерлерден баардыгын ута берет. Эмне үчүн дегенде сапаттуу, жакшы, арзан. Чоң корпорация болгондон кийин коррупция деген жок болуп калат. Мунун дагы бир жери бар. Эмне үчүн мамлекет бүгүнкү бараткан башка партиялар буга каршылык көргөзөт? Бул оңой эмес. Бул жерде миллиард деген акчаны биз элден албай, эл өзүнө эле ошол салып, өзүнүн акчасына өздөрү салсын деп атсак, башкалар акчасы жок болот да. Миллиард деген акча жок болуп калат. Анан эң негизгиси бүгүн бийлик эмнеден коркушу мүмкүн? Өзүңүз ойлосоңуз, бул корпорацияда, только курулуш корпорациясынан примерно бир орто эсеп менен бир 15 000 адам иштейт. 15 000 адам уюшулган адамдар болот. Профсоюздар болот. Эртеңки күнү бирөөсү ышкырып койсочу, бир 10 000 ак үйдүн жанына барып калат. 10 000. Бул эч кимге кереги жок. Булар 10 000 адам 3 күн сайын революция кылып турушат. Эч кимди урдаттырбайт, эч кимди жезиртпейт, контролдун бирин-бирин көзөмөлдөп турушат. Карап турушат. Өзгөчө кыргыз. Ошол үчүн негизи мен таң калып атпаймынбы? Кээ бир партиялар желектери, аттары социалисттер. Бирок жасаган жумуштары байларга, капитализм. Ошо капитализмге багыт алганда налогтон бошотобуз, анан текшербегин, кредит беребиз деп эле ошо бизнес деп элет да.
жөнөкөй элге мыйзам чыгара турган киши жок болуп атат. Ошондуктан биз айтып атабыз, биз негизги духубуз социалист. Биз айтып атабыз, социализм деген бул социалисттик, баягы социальный, баягы баары мындай бирдикте болуш керек да. Баары тегиз, баары бирдей. Баягы социальный равенство деп эле баардыгы кыйкырат, бирок андай негизинде жок болуп атпайбы? Бирөө жакшы жашайт, бирөө начар жашайт. Ошондуктан баягы Ленин айткандай, средства производства элдики болуш керек. Рабочий менен дыйкандардыкы болуш керек деп айткан. Средства производства деген бул трактор эле эмес, бул завод, фабрикалар. Эгерде ушундай кылбасак, биз чакан мамлекетпиз. Россияга окшогон, Америкага окшогон болсок чоң, анда түшүнсөк болот эле олигархтар. 30 жылда олигархтарыбыз да жыргаткан жок, мамлекет да жыргаткан жок. Демек эл өзүнө ишениш керек. Ошого биз айтып атабыз, биздин идеябыздын тегерегине элди уюштурушубуз керек. Болду. Элдин арасынан бир гана нерсе бар. Булардын баарын генеральный менеджерлери, топ менеджерлердин баары чет мамлекеттен алып келишибиз керек. Ооба, алардын айлыктары көп болот. Бизге окшоп ай сайын 50 миң сом, 30 миң сом албайт. Алар ай сайын, алар топ менеджерлер жебесин, урдабасын, коррупцияга батпасын десек, бери жагы бир 10 миң доллардын тегерегине ай сайын айлык төлөшүбүз керек. Бери жагы. Эң чоң ушунун баарын башкарып тура тургандар ай сайын 50 миң доллар, 100 миң долларга чейин айлык алат. Ошондо дүйнөлүк деңгээлдеги менеджерлер келет. Кыргызстанда жок. Кайка барбасак, мурунку базарком, базарда иштеткен, ресторан иштеткен эле. Коррупция шапкасы ошентип кете берет. Бизде чоң заводдорду иштеткен директорлорубуз бүгүн 70-80ге чыгып калды. Жаш баягы заводду иштеткендер жок. Биз заводду айтып коебуз, бүгүнкү чоң завод деп мактанып жүргөндөр илгерки заводдун бир цехинде эле, кичинекей эле бир эмелер. Аны завод дейбиз. Ошондуктан бир эле жол бар Кыргызстандын азыр. Эгерде биз буга барбасак, эл көтөрүлсө, анын баарын өзү эле тартып алып коет. Бирок өрттөп, талкалап, ошого баратат. Ошондуктан азыртан ушу жолго түшүшүбүз керек. Мен оюмча, сиз айтып атпайсызбы, президентке деп берилип атат деп суроочу. Президент муну иштин иши эмес бул. Экономикага кийлигишкенге болбойт президентте. Конституция боюнча бул шайланган парламент өкмөт мүчөсүн, премьер-министрди шайлашат. Анан ошолор жасайт. Ошондуктан бүгүнкү конституцияда парламентте бараткан партиялардын программасы негизги сиз айткандай болуш керек. Кыргызстанды бери жагы 5 жыл, 10 жыл өнүгө тургандай программасын сунуш кылыш керек. А бүгүн эмне болуп атат? Программа жок, 1000 сомду көтөрүп алып келип атат. Эмне үчүн? Антет. Программа жок. Жасаган программасы, эгерде алар ошол чын эле программасын алып чыкса, элге жакпайт. Ал программасынын баары өздөрүнө жазылган программа. Бир суроо. Жанагы айтып атпайсызбы, заводдорду курабыз, үйлөрдү курабыз, эл курат деп. Корпорация, мал, эт, сүт, ошолордун баардыгына биздин кадрдык маселебиз туура келеби? Бизде кадрлар жок да. Эч ким 30 жылда мыкты кадрларды жасай албадык, даярдай албадык. Макулсузбу? Мен макулмун. Бир университетте, мен азыр эсим кетет, Америкада бир жазуу бар экен да. Эгерде бир улутту түү менен жок кылгың келсе, анда ушул окуу тарабын, окуу жайын, билим берүү тармагын сапаты жок кылып койгун. Анан кийин студенттерге ушул коррупцияны киргизип койсоң, баягы акча менен бүтө тургандай кылыпчы. Ошол мамлекет өзү коррупция менен өзүнөн өзү жок болуп калат. Бүгүн примерно биз ушундай болуп атабыз. Ушундайлыкта кетип атабыз десеңиз. Ошол жайга кетип атабыз. Эмне үчүн дегенде, бүгүн биринчи курстан акча бергенди үйрөтүп атабыз. Коррупция жагын үйрөтүп атабыз. Мектептен башталып атат бизде. Эми ошол үчүн мен айтып атканым ошол. Топ менеджерлер чет мамлекеттен алып келбесек, өзүбүздүкүлөр ишене тургандай эмес. Эми элге 30 жылдан бери жыргатпаган
азыр эле биздин уулдарыбыз бар десек болбойт. Анан ошол топ менеджерлер 5 жылга контракт түзөбүзбү, 10 жылга контракт түзөбүзбү? Жок, топ менеджерлер жөнүндө сөз болгон жок. Жок, Мен ага макулмун. Сиз туура айтып атасыз. Мен эл аралык ошолор өстүрөт да. Мен эл аралык уюмда иштегем. Эл аралык уюмда жанагы эң чоң жетекчи чет өлкөлүк киши болчу. Андан кийинкилери дагы баягы ушунчалык тартип бар болчу. Ушунчалык жанагындай жебей турган, ичпей турган, керек болсо дагы жанагындай өзүн алып жүрүү, кызматкердин өзүн алып жүрүү жагына дагы аябай тыкыр көзөмөл салышып, чекчейип карап турушчу эле да. Мен ал жөнүндө айткан жокмун. Жанагындай жөнөкөй эле, мисалы үчүн куруу жагына караганда, курулуш жагын ала турган болсок, биздин жанагы мигранттар Россияга барып, курулушта иштеп, өздөрүн өздөрү тарбиялап, бизге даяр куруучу болуп келип калды да. Анан жанагындай алар деген эми кара жумушта иштешет. Диплому бар куруучуларды биз качан тарбиялайбыз? Эгерде бир 700 000 Россияда жүрсө биздин мигранттарыбыз, ошонун бир бери жагы бир 150-200 000 ушул корпорация келип иштей турган адамдар. Бул бир. Экинчиден, менин угушума караганда теге 1 миллиардка жакын биз грантовый акчаларды алып турабыз. Эгерде биз мына ушунча көп завод алып атабыз, баш аягы 1 миллиардтан ашык акчага биз заводдорду алышыбыз керек болуп атат. Эгерде биз Европага кайрылсак, бул технический кредит. Технический кредит болсо, берки кредитке караганда оңойраак берет. Оңойраак берет да, ошону алып атканда биз грант сурайбыз. Бир 200 миллион доллар, 300 миллион болобу? Бирок грант болгондо эмне? Биздин жаштарыбызды, технологторубузду, биздин инженерлерибизди бирөөсүн 3 айга, бирөөсүн 6 айга, бирөөсүн 4 жылга алып барып, Европадан окутуп, үйрөтүп келишибиз керек. Технологияларына, бардык эмелерине, электронщик болобу, электрик болобу, технолог болобу, бардыгын үйрөтүшүбүз керек. Анан ушул заводдорду сатып аткан компаниялар ушунчалык көп заказ берип аткандан кийин алар деген өздөрү үйрөтүп берет. Өздөрү алып барып. Ошонтип биринчилерди биз өзүбүз ушул Европа жактан үйрөтүп кайрап келишибиз керек да. Андан кийин эми Кыргызстанды революциядан кийин башкаргандардын билими 2-3 класс эле. Кээде проблема билимде эмес, ички дүйнөдө. Таза адам болсо болду. Союздун малында Кыргызстанды башкарып турганда парламентте кимдер эле? Кызылчачы, пакта жыйнагычтар, тракторист, койчу. Биздин парламентте башкарып турган ким эле? Чабан. Ошол маалда гүлдөп турчу элек го. Мынакей, эмне үчүн? Таза адамдар болчу. Мамлекетим, элим деп күнү түнү ушул эл үчүн иштеп жүргөн адамдар. Акбөкөн Дүкенич, сиздин сөзүңүзгө кошулам. Жанагы социализмдин эң негизги максаты бул теңчилик деп атпайсызбы? Мен ошол теңчилик болсун деп өзүм дагы жашоодо аракет кылып келем. Ар бирибиз мыйзамдын алдында тегиз болушубуз керек. Ар бир окуя болобу, кырдаал болобу, мүмкүнчүлүктөр болобу, шанс болобу, чоң нерселер болобу, жакшылыктар, ырыскы, дөөлөт баардыгынын алдында ар бир адам тегиз болуш керек. Мигранттар боюнча программаңызда барбы орун? Биздин жалпы программабызга 400 000 адам иштейт экен. Көпчүлүк Россияда жүргөндөрдүн баары турак жай сатып алам дегендер. Биз бүгүнкүдөн 3 эсе арзан деп атабыз. Мынакей. Россияга барып, жанагындай 700-800 доллар таппайт. Бул жердеги корпорациядагы айлыктары да бир 25-тен 100 000ге чейин чыгат. Бул корпорациядан. Жанагы биздин олигархтар миллиард деген пайда көрөт атпайбы? Бул жалпы эл пайда көрөт. Бир адам эмес? Бир адам эмес. Жалпы эл пайда. Жалпы эл. Ошол 15 000 адамдын менчиги болот. 15 000 курулушчунун менчиги болот. Бир гана, конечно, рынокто кичине ограничениялар болот. Бир адамда бир 3-2%тен ашыкча акция болбойт. Анан мамлекетте алтын акция болот. Бир акция болот мамлекетте. Ал кредит бергенден кийин көзөмөл салып туруш керек. Эгерде кокустан
ар бир корпорациялардан туура эмес чечим чыгарып калса, алар блокировать эткенге мүмкүнчүлүктөр болот. Кумтөр алтын боюнча программаңызда орун барбы? Эгерде ушул корпорациялар курулса, эмне үчүн бул корпорацияга алтын таап, алтын заводдорун салганга жарашпайт? Эмне үчүн жанагы миллиардтан кеткен жолдорду салбайт? Эмне ушул корпорация өнүгүп кеткенде жанагы канча жылдан бери сала албай жүргөн нарындагы гэстерибиз бар эмес беле? Каскад 4 гэс. Ошону да салат. Анда бул менин берген суроомо жообуңузду биз кийинки көрсөтүүгө калтыралы, уруксат берсеңиз. Себеби дегенде ошол гэс, кумтөр, алтын, өзүңүз айттыңыз, конституцияда жазылган Кыргызстанды эмне курчап турса, асманындагы, жердеги бардык элдик болуш керек. Ошол алтын маселеси, кен байлыктар маселеси мен аябай жүрөгүмдү оорутат да, кийинки көрсөтүүдө сүйлөшөлү.